Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. 8 майда Баткенде чек арачырынан кыргыз жаранын үйү өрттөлдү. Аны азыр интернетте эл жанагындай эл сомдорду ачып алып, бирөөсү пенсияны беребиз деп, бирөөсү айлыгыбыз беребиз деп, өкмөт, мамлекет ошол чек арачынан өрттөнгөн үйүн куруп бербейт экен. Ошону эл өзүбүз акча чогултуп куралы деп, бирөөсү 100 сомдон, бирөөсү 1000 сомдон акча чогултуп атышат. Буга чейин атайын чегара үчүн бюджеттен акча каралган. Ошону МЧС так чыгып айтып койбойсуздарбы? Бизде мамлекет деген бар, өкмөт деген бар. Ал өрттөнгөн үйдү биз куруп беребиз өзүбүздүн эсебибизден. Бюджетте акча бар деп койбойсуздарбы? Бул үйдү куруп берүү боюнча бир топ жолу бар экен. Бияктан бюджеттен да жана ошондой эле кесиптештери жактан жана через силовой структурадан куруп берүү боюнча толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мен ойлойм муну келишим тууралуу эле бутуна тургузуп, кудайбыз кайра куруп берип койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Ошода вице-премьер-министр айтпады биз куруп беребиз деп. Демек ошону сиздер бүгүн МЧС билдирип коюңуздар. Биздин өкмөт өзгөчө кырдаалар министрлиги кечеги чек ара чырында үй өрттөнгөн, чек аралаш жашаган кыргыз жаранынын үйүн биз куруп берүүгө акчабыз бар, жетет, курулушту жакында баштайбыз деп бүгүндөн калбай билдирүү кылып коюңуздар. Элдин маанайы ушинтип, нааразылык ушинтип пайда болот. Ошол курулуш иштерин тезирээк баштаңыздар. Рахмат. 6.672 сом Россиядагы балдар чогулту. Кыргызстандагы тааныштар болуп отуруп, элдер болуп отуруп, булар 49 миң чогулушту. Ошону менен жалпы эсеби сиздин алдыңызга азыр 175.672 сом акчаны алып келдим. Рахмат. Ошол жалпы ошол биз интернеттен угуп кол кабыш кылалы деген биздин жалпы бүт туугандардын, достордун, агалардын, эжелердин атынан ушунча акча келди азыр сиздин колуңузга. Ошолорго рахмат. Ошол аманатты Сиздерге рахмат. Ошол аманатты сиздин колуңузга тапшырып коелу деп жерден келдик. Ошону балдардын аманаты ушул мынакей. Ушу бай үй күйгөндө калкыган пул ушул да. Потом Баткендеги окуяларды айтып атасыңар да, видео эл жүктөп атат баткендиктер. Урматтуу таможня. Цистерны грузами вот эти огромные машины ездят. Мен сурасам публично, ма өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, контрабанда жок деп. Азыр камера айтып коелачы, контрабанда барбы? Сиздин жоогуңуздан кийин мен баткендиктерден суранам да, ошонун баарын видеону жүктөгүлө деп. Эльвира Жыргалбековна, саламатсыздарбы? Эми биринчиден контрабанда боюнча экспортты контрабанда бул кандай болуп атат ал жерде? Тиги заправкаларга куюлуп атат, ал жерден уже каждый физлицо өзүнүн машинесине куюп чыгып кетип атат. Такого системной контрабанды нету. Граница жабык болсо, Таджикстанда коронавирус күчөп атса, границада биздин эмелерибиз пограничтер атылып атса, эмнеге жаппайсыңар анда? Перевозкалар жүрүп эле атат азыр. Перемещение физлиц сейчас ограничено, а перемещение грузов идет. То есть все, которые там вот эти цистерны пересекают границы, это все официальные предприниматели, которые платят налоги, туда правильно? Цистернами ГСМ не пересекает Таджикстанга. Я, конечно, очень извиняюсь, да. Вы посидите один день, вот у вас телефон есть, вот сейчас будете сидеть, промежутки полистайте, видео загружаются. Я не говорю за себя. Хорошо, я скажу, что я вам верю. И когда я в комментариях пишу, нет, контрабанды нет, уважаемые кыргызстанцы, это люди, это там предпринимательство, которые платят налоги, это добросовестные предприниматели ДСМ, они надо мной смеются. Вы там в доле сидите, поэтому вот видео каравалгладып. Но эти вещи же открыты. У нас проблема мискоммуникация доходит. Мы не слышим народ не понимает, о чем мы говорим. На местах барды бизге жүктөп атышат видеолорду. Буну өзүңүз кийин видеодан тактап, я когда скачаю, я вам лично тоже это отправлю, потом будете рассказывать, есть там контрабанда или нет. Но я считаю, что пока вот эти вещи мы не научимся открыто говорить и открыто народу доносить, что мы не врем, нам никто уже не верит. Александровка. Чё там? Вода прибивает и прибивает, Александровка, домам хана.
Assalamu alaikum. Bugün Allah nasip etse elürdün bir çıgan oğlu, birli sayasatçı, tileke karşı adır, şu başına düşkön bir sınavı var eken, oşansın tatıktı baştan ötkörüp yatkan, bizim dağın bir şu eldin oğlu olgan, Sadır Japarov jönündө bir-iki oz söz aytkım keldi. Bugün Allah Taala'nın ıyık ayı Ramazan kündörü. Bilesizler, bargan sayın uşu bizdin eldin mындай bir gülü katarı, kaymağı katarı elestete turgan uul kızlar var bolsa, bargan sayın uşulardын bardыгы seyrектеп baratkандай сезиле баштады мага. Мынау кайрак урунун башында аябай бара алма жеткен толуп турган bir ушундай гүлкана болгон экенбиз дейм да. Şu саясий талаатанда биз жаш элек şu телевизиондук журналистикага алып урушуп кирип ошонун ичинде айланып ошол жерде буркан шаркан түшүп жүргөн кезде дайым биздин студиябызга жаңы жүздөр келерди. Şu bir жаңы адамдар, ар биринин албуттаган энергиясы бар, ар биринин сүйлөй турган сөзү бар, биринен бири талашкан, биринен бири. Кийинчерээк бул нерсе Акаевдин доорунда аябай күчүнө кирди. Аябай тапталган саясатчылар пайда болду. Кийинки революциялар барып кайра ошол нерсе ындыны өчүп, билбейм азыр телевизиондук студияларга кимдерди чакырат да алар эмнелерди сүйлөйт. Мен билбейм. Булардын сейректеп жатышынын себептерин тарых өзү айтат келечекте. Кимдир бирөөлөрү чындап бузулуп, мурдагы позициясынан кайтып, кыйыр жолдор менен жашоосун жеңилдетип, жок иши кылып бир аз кылган болсо, тилекке каршы мындайлар аябай көп болсо керек. Кээ бирлери мына ушул буркан шаркан ичинде аларга да эпкин тийип, алар да кээ бирлери адилетсиздик менен, балким түшүнбөстүк менен, балким тагдырдын жазмышыбы, алар да мына ушул гүлканада жоктой сезиле баштады. Ошолордун бири Садыр Жапаров деп эсептейм. Чындап эле. Башкалар кандай ойлойт билбейм. Барган сайын мына ушул саясатыбыздагы ушул ажарын чыгарып турган жигиттердин, кыздардын же үнү чыкпай аткандыгы, же өздөрүнүн жок болуп бараткандыгы, же булганып калып сүйлөй албай аткандыгы, же оозуна бир нерсе келип ушу тосуп калгандыгы, же колу буту тушалгандыгы себептерин тарых айтат, бирок факт что бүгүн бизде мына ушул жигиттер, кыздар аз. Садыр Жапаров жеке инсан катары мага өтө кызык. Ал жигит жөнүндө мен bir-iki жолу саламдашканым болбосо, башка тааныштыгым деле жок. Бирок саясий майданда кылып аткан иштери, буга чейинки жүргүзгөн муну чыны кыргыздык мүнөзү аябай мен өзүнө мындай бир тартчу да, кыргыз мүнөз жигит. Айкөндүгү бар, кечиримдүүлүгү бар, тайманбастыгы бар, мына ушундай өзүнүн баса алган оор басырыктуулугу бар, тегерегинин бардыгы да. Мен ушу жигиттин тегерегинде мындай байкап көрдүк да, бир учурлар болду. Тегерегинде да мындай алдым жуттум же болбосо мындай жеңил желпилер жоктой да. Жок десек болот. Анын үстүнө бул жигиттин акыркы учурдагы ушу башына күн түшкөн абалдагы өзүн кармап отургандыгы аябай бизге ушундай бир сабак берди да. Адилетсиздик, албетте жан кейиткен адилетсиздик жана ошол учурда марттык. Бұл оңай нәрсе емес. Адилетсиздикте марттыкты көрсөтүү оңай емес. Bir сөзбен айтканда, Садыр Жапаров саясатта орду бар жигиттердин бири. Эгерде кылмыш кылган болсо, жазасын алып аткандыгы балким туурадыр. Эгер кылмыш кылбай, адилетсиздиктен, зордук менен ошол жерде камалып отурган болсо, мунун да ажыр сыйлыгы бар. Балким бул Садыке үчүн акыретине да, бул жашоосуна да аябай зор пайдасы тиер. Мен тиет деп да ишенем буга. Эч нерсе жөн жайынан болбойт бул жашоодо. Бүгүн ушу ыйык Рамазан күндөрү Садыкеге мен аябай ушундай бир чын жүрөгүмөн, ушу бир турганы катары, мекендеши, жердеши катары каалоом. Кырдаал дайым бир сен сүйлөйт, мен ушуну айтам.
Belki ушул кырдаал сизди курчутуп, сизди дагы да болсо алдыга чоң ушундай толкун ташкындарга даярдап аткандыр. Ошондуктан башка түшкөндү сизде марттык менен көтөрүү көп жигиттерге насип кылсын дейм да, сизди Аллах Таала ошо Рамазан күндөрү бир мекендешиңиздин болор болбосо жупуну сөзү менен жүрөгүңүзгө бир жылуулук берсин деп тилейм. Аллах Таала да алдыңыздагы аябай көп нерселерди, аябай көп жакшылыктарды тартуулайт. Мен буга ишенем. Жана сиз элиңиз үчүн өзүңүздү садака чапкан жигиттерденсиз. Бекем болуңуз. Айтайын деген дагы бир нерсе. Аллах Субханаху ва Таала кайсы пендесин сүйсө, периштелердин айтат экен, периштелер, карагыла мына пендемди мен сүйдүм, силер да сүйгүлө, адамдарга да буйругула сүйсүн деп. Эгер кайсы бир пендесин жек көрсө, Аллах Таала периштелердин айтат экен, мен муну жек көрдүм, силер да жек көргүлө, адамдарга буйругула, алар да жек көрсүн. Кээ бир саясатчылар бар, адамдарга акчаларды чачат, ушу иштеп элаткандай бир нерселер кылып элаткандай, бирок Аллах Таала жек көргөндүгү үчүн го адамдар да жек көрөт, караңыздар. Жаман көрөт ушуларды. Кээ бир саясатчылар бар, эч нерсе кылбаса да Аллах Таала сүйгөндүгү үчүн элдин бардыгы сүйөт. Азыр сиз бир нерсе кыла турган абалыңыз эмес. Ошого карабай, мен ушу социалдык желеден деги эле адамдардын сөздөрүнөн байкайм, сизге болгон аябай зор бир мухаббат бар. Буну биз куттуктоо менен, суктануу менен белгилейбиз. Жана Аллах Таала сизди Аллахтын сүйүүсүнөн, элиңиздин сүйүүсүнөн кур койбосун. Үй бүлөңүзгө тынчтык берсин. Ушул Рамазан сизге эң жакшы Рамазан айларынан, эң мына ушундай алгылыктуу ийгиликтердин башатынан кылып берсин Аллах Таала. Сизге тынчтык каалоо менен мен Муктей Арстанбек. Assalamu алейкум. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.